Автоунаалардын ээлерин дүрбөлөңгө салган токтом боюнча өкмөт түшүндүрмө бере баштады. Эске салсак, сырттан ташылып келген унааларга коопсуздук күбөлүгүн алуу керек деген норма 12 февралдан тартып күчүнө кирди. Тиешелүү документти алуу үчүн унаалар техникалык лабораториядан өтүшү зарыл. Бирок мындай мекемелер азырынча өлкөдө жок. Эң жакын дегени кошуна Казакстандын Алматы шаарында жайгашкан. Андыктан 1-2 күндүн ичинде мындай процедураларды аткаруу мүмкүн эмес дешет унаа ээлери. Анан да алдын ала маалымат берилбегени үчүн жарандар өкмөттү айыптап чыгышкан. Бүгүн болсо аткаминерлер унааларды күбөлөндүрүү үчүн башка өлкөгө баруунун кереги жок экенин айтып, айдоочуларды тынчтандырды. На сегодняшний день Бүгүнкү күндө сыноо лабораториясына аккредитация алуу процесси аяктап калды. Бир айдын ичинде бардык маселелер чечилип, Кыргызстанда коопсуздук күбөлүгү бериле баштайт. Учурда тиешелүү бланкалар толтурулду. Ага чейин мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан убактылуу номер алып турууга болот. Андыктан Алматыга барып лабораториядан өткөрүүнүн зарылчылыгы жок. Мындай лабораториялар өлкөнүн бардык аймактарында ачылат дешет аткаминерлер. Бирок мындай жагдай унаа сатуу менен алектенген ишкерлерге оор жагдай жаратышы мүмкүн деген кооптонуулар жок эмес. 2015 жылы өлкө бажы биримдигине кирүүгө даярдык көрүп жаткан маалда унааларды бажы каттамынан өткөрүү чоң көйгөй жараткан эле. Ошол автомобилдер азыркы күнгө чейин сатылбай, айрымдарынын короосунда токтоп турат. Ошол кезде машинаны азыркыдан 2 эсе кымбат баада сатып алгандар. Убактылуу документ алууда дагы чыгымга учурайбызбы деп кооптонуп турушат. сколько будет стоить? Сырттан алынып келинген унааларды убактылуу каттоо канча турат? Кээ биринин машиналары мындан 2 жыл мурда алынып келинген. Бул өтө чоң каражат. Ансыз да буга чейин ишкерлер уттурган. Көпчүлүгү акчаны насыяга алышкан эле. Ал карыздар моюндарында турат. Ал убакта 30-35 миң долларга алып келинген машиналар азыр 20 миңге арзан сатылат. Баалар 2 эсе төмөндөдү. Эми алар убактылуу каттоого да каражат коротушу керекпи? Белгилей кетсек, 2015 жылга чейин унааларга номердик белги жеке компания тарабынан берилип, ал евро менен бааланчу. Валюта баасы өскөн сайын унааны каттоо да кымбаттачу. 2016 жылдан тартып жаңы номердик белгилер чыгарылып, бул милдет мамлекеттик мекемеге жүктөлгөн. Андыктан валюта курсунун өсүшү унааны каттоо баасына таасир этпейт дешет адистер. Временная регистрация вводится. Убактылуу каттоо боюнча мөөнөттү өткөрүп жиберип, айып пул төлөп калбаш үчүн гана киргизилип жатат. Биз аларды айып пулсуз бекер каттоого алабыз, номердик белги беребиз. Бир гана техникалык талонго төлөө керек болот. Бирок транспорттук каражаттын коопсуздук күбөлүгүн алгандан кийин, лабораториядан өткөндөн кийин кадимкидей эле номердик белгилер техникалык паспортко төлөйт. Бүгүнкү күндө номердик белгинин баасын бекитүү боюнча аракеттер жүрүп жатыптыр. Ал эми унааны алгачкы ирет каттоодо мамлекеттин пайдасына транспорттук каражаттын баасынын 5% төлөнөт. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС.